Мыйзамсыз илинген жарнамалар тазаланууда. Жалал Абад шаарынын көчөлөрүндө мыйзамсыз жана тил эрежелери сакталбаган көрүнүк жарнактардан арылуу аракеттери жүрдү. Анда кала мэриясынын кызматкерлери атайын тил адистери менен биргеликте шаардын Ленин жана Спутник ичи шаарчаларында болду. Рейдтин жүрүшүндө автоунаа менен уруксаты жок мамлекеттик тил эрежелери сакталбаган 18ден ашык жарнак илинүүчү шиттер жеринде алынды. Буга чейин шаар көчөлөрүн иретке келтирүү максатында кала мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгынын жарнак жана дизайн бөлүмү тарабынан бир канча жолу эскертүү берилгени менен майнап чыкпай келген. Кыргыз Республикасынын кыргыз тили коом Жалал Абад областы боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Пеласан Алиеванын айтымында, аталган рейд мамлекеттик тил мыйзамынын кабыл алынганы 30 жылдыгына карата жана аны коомчулук арасында туура колдонуу чөйрөсүн кеңейтүү болуп саналат. Эскерте кетсек, шаарда бул багыттагы иш-аракеттер дагы да улантылмакчы. Эми бул көчөдөгү көрүнүк жарнактар маселеси бул өтө кыйын нерсе. Албетте шаарыбыздын көркү эшигин көрүп төрүнөт дегендей, шаарыбыздын ичинде баш аламан айткуч болуп жазылган жазуу сызуулардын баары турса, бул кыргыз элинин баягы улуттук маданияты, улуттук каада салты, тили бул тебеленгендикке жатат да. Мамлекеттик тилдин келечеги болбосо, мамлекеттик тил боюнча статусу эмнеге кабыл алынды? Мына 20 жылдан бери. Андыктан бул мыйзам өз милдетин аткарыш керек. Буга чейин бир нече жолу эскертүүлөр берилген, анан бизден барып уруксат алып, дизайнын апарып көрсөтүп, тил боюнча анан кийин жарнак жана дизайн бөлүмү менен макулдашып, анан төлөмдөрүн төлөп, жарнамаларын жайылтыш керек эле. Булар бир нече жолу эскертүү бергенге карабастан өзүнүн билемдиги менен өзү чаптап алган да. Анан ошондо биз эскертүүнү беребиз, 2 жолу беребиз, андан кийин келип демонтаж кылып алып салабыз.